Өткөн жылда эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата манасчылардын республикалык фестивалы асман тиреген кадимки аккар көк муздуу Манас чокусунун алдындагы Кочкор ата жайыгында өткөрүлгөн. Каз катар боз үйлөр тигилип, улуттун улуу мурасы болгон Манас атаны даңазалаган кыргыз айылы уюштурулган. Фестиваль кылымдарды карыткан кыргыз элинин тарыхын арттырууга, ошондой эле туризмди өнүктүрүү максатын көздөйт. Фестивалдын демилгечиси болгон облус башчысы Бакытбек Нарбеков Кочкор ата жайыгына ийне жалбырактуу көчөттөрдү олтургузууга катышты. Анткени быйылкы жылыда Ураанын Манас фестивалы өткөрүлөт. Бул үчүн даярдык иштери эмитеден жүрүп жатат. Быйыл дагы ушул долбоорубузду улантуу максатында июнь айларында болот деп атабыз. Аркабызда турган көрүп атасыздар, бул Манас ата чокусу деп коет. Бул дагы тарыхый жер, ошондуктан биз туристтерди келечекте тартуу максатында, ушул келе турган кишилерге шарт түзүп берүү максатында, өзгөчөлүк орундар белгилөө максатында мынакей бул жерге дагы алысыраак болсо дагы келип атабыз. Ошо тоолуу аймактарды президентибиздин жарлыгына ылайыктуу ошол тоо аймактарында сактоо, жаратылышты сактоо, ошол максаттарды эске алып, мынакей ар бир колубуздан келген жерлерге келип, ушул жашылдандыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында облус аймагында 7000ден ашуун ар кандай тал теректердин көчөттөрү олтургузулду. Мындай демилгени Көксай айылынын аксакалдары жана айыл өкмөтү да колдоп, салымдарын кошууда. Айыл өкмөттүн тегерегинде да ушундай иш-чаралар болуп атат. Ийне жалбырактууларды отургузуп атабыз. 100дөн ашык дагы айын отургуздук мектептин тегерегине жана айыл өкмөттүн участкаларына. Бүгүнкү күндө ушу Кочкор ата мазарына келип, Бакыт Наркуловичтин демилгеси менен жана айыл тургундарын көтөрүп чыккан демилгеси менен бүгүнкү күндө бу жерге 150 түп ийне жалбырак отургузулуп атат. Муну келечекте биз ушу тегерегин курчап, өсүшүнө чоң салым кошуп, ушул жерибизди биз жакшы чоң деңгээлге жеткизгенге аракет кылып атабыз. Айыл аксакалдары көчөттөрдү жакшы тилектер менен олтургузушуп, Манас ата чокусунун алдында Кочкор ата жайыгында улуттун улуу дөөлөтү болгон Манас эпосы, Манас ата чокусу жана башка тарыхый санжыраларыбызды кийинки муунга осуят катары калтырып кетүү парз экендигин белгилешти. Көрктөндүрүү үчүн кийинки жаштарга, кийинки балдарга ушул жерди өркүндөтүп, көрктөндүрүп, жаштарга калтырып, бул эстеликти калтырышыбыз керек. Ушул тарых өчпөй урпактарга калыш үчүн ушу элдин көзүн ачып, жакшы иштер жасап атат. Рахмат. Көчөттөр олтургузулган жерге сайдын суулары тартылып, сугарылып жатат. Анын өнүмдүүлүгү үчүн айыл эли жана айыл өкмөтү ар дайым көзөмөл болоорун билдирди. Рахат Бекшалиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Кара Буура району.